Ассаламу алейкум, Аллахқа ыйман келтірген, Аллахқа мойын сұнған мұсылман бір туғандар. Адамдар ушул аятты колдоно билишкенде, ушул аят тиле аларга бул аят дүйнө жашоосуна жетиштүү болмок. Бул осуятты пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Аллах Таала ыйык Куранда кайрылып айткан: "Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махража ва ярзуқуху мин хайсу ла яхтасиб." Кимде-ким Аллахтан корксо, анда ал аны кыйынчылыктардан чыгарат, жана ага өзү күтпөгөн жактан ырыскы берет. Ва ман ятаваккал алаллахи фахуа хасбух. Инналлаха балигу амрих. Кад жа'алаллаху ликулли шайин кадра. Кимде-ким Аллахка тоокел кылса, ага Аллах жетиштүү. Чындыгында Аллах өз ишин аягына чыгарат. Аллах ар бир нерсенин өлчөмүн белгилеп койгон. Талак сүрөсү 2 жана 3 аят. Бул аят жөнүндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар радиаллаху анхуга кайрылып мындай деп айткан: "О Абу Зар, эгерде бардык адамдар ушул аятты колдоно билгенде, анда аларга бул аят дүйнө жашоосуна жетиштүү болмок" деген. Ал-Хаким. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.